Урматтуу Бишкек шаарынын Ленин 26 жогорку кеңештиге шайлоо бир мандаттуу шайлоо округунун шайлоочулары, менин сиздердин астыңарга кайрылуум. Мен Мамаев Сулайман Шамшиевич, жогорку билимдүү илимдин доктору, профессор. Өзүмдүн программамды көп көлөмдүү кылбай эле бир 7 пункттан жасадым. Ошолордун ар бирине мындай токтолуп, силерге көңүлүңөрдү буруп кетейин дейм да. Мына биз эгемендүүлүк алгандан бери бир топ жакшы дагы оош кыйыштарды өттүк. Бирок бүгүнкү күндө биздин кыргыз элибиз, кыргыз жерибиз, айрыкча Бишкек шаарыбыз көп нерселерге чечилбеген маселелер, чечилбеген көйгөйлөр, чечилбеген проблемалар көп болуп, буну эч ким бүгүнкү күндө ушу атка минерлерибиз, ушул депутаттарыбыз оңдойн деген аракеттери бар, бирок мындай тез болбой атат да. Ошол мен өзүм ошол Ленин районунун Ала Тоо жаңы конушунун тургуну катары ошол жаңы конуштардын көйгөйлөрүн жакшы билем. Анан ошол менин программамдын бирден бир эмеси ошол кыргыз элинде, кыргыз жеринде ушу дайыма биримдик, мындай жакшы бирин бири сыйлоо, урматтоо болсун деп ошо биринчи пунктумду. Андан кийин экинчиси ошол мыйзамды сактоо. Ким каерде болбосун, депутат болобу, жөнөкөй кызматкер болобу, жөнөкөй тургун болобу, ушу бардыгыбызга мыйзам бирдей кызмат кылып, мыйзамды бардыгыбыз бирдей жооп бере турган болуп, андан тышкары ушу эгерде мен депутат болуп, урматтуу Бишкек шаарынын Ленин районунун 26 шайлоо округунун шайлоочулары шайлап мага ишене турган болсоңор, мен мыйзамды ошол шаар боюнча, ушу жаңы конуштарды өнүктүрүү боюнча мыйзам жазып, ошол мыйзамдын аткарылышын мен өзүм буга чейин дагы ушул элим жаатында, айыл чарба жаатында көп мыйзамдарды жазып, ишке ашырып жүргөн инсан катары контролго алып, ушу эметип туура жолго коюп, силерге мына бизге мисалы үчүн азыркы бийлик, президентибиз, өкмөтүбүз бардыгы айтып атат, Кыргызстанда президент баш болуп айтып атат, ушу жаңы Кыргызстан курабыз деп. Мен ошолга ишенем. Кудай буйруса, жаңы Кыргызстан болот. Бүгүнкү күндө мына эң негизги маселелер чечилип, мыйзамдар мына Бишкек шаарынын мына 26-30 жылга чейин өнүгүүсү боюнча пландар иштелип чыккан. Ошол пландар боюнча мына биздин Сокулук району, Аламүйдүн району кеп жерлери ушу Бишкек шаарынын иш чарасына, планына кирген. Ушу 25 жылдары ошол мына Лебединовка, Воен Антоновка, Новопавловка ушу айыл өкмөттөр шаардын территориясына кирип, өзүнчө дагы шаарды өнүктүрөт. Андан тышкары мына биз ушул шаардын жаңы конуштарында жол инфраструктура жок. Инфраструктура деген сөздү өзүңөр билесиңер, бул жол, асфальт болгон эмес, канализация болгон эмес, суу, кээ бир жерлер, кээ бир жаңы конуштарда бүгүнкү күндө таза суу, ичүүчү таза суу жок. Бул көйгөйлөрдүн бардыгын мен жакшы түшүнөм, билем. Өзүм ушу алган мамлекеттик кызматта ушул эмеде иштеп жүрүп, дайыма ошол тажрыйбамды силерге, ушу тургундарга, жаңы конуштардын
Бишкек шаарынын өнүгүшүнө элге шарт түзүү боюнча ушуларга бүт өзүмдүн опытымды, өзүмдүн тажрыйбамды, өзүмдүн эмнемди ошого жумшайм деп силерди ишендирип кетем. Мен мисал үчүн эгерде сиздер ишенип мени шайлап бере турган болсоңор, 2023 жылдын 10 сентябрында ушу 26 округ боюнча ишенип шайлай турган болсоңор, мен дайыма алган тажрыйбамды, билимимди только силер үчүн. Бүгүнкү күндө айлык, пенсия жогорулаганы менен ал эми товар, продукция, күнүмдүк азык түлүктүн баасы кээде жогорулап, кээде төмөндөп кетип атат. Муну дагы кандай кылып тизгиндөө керек, кандай кылып ишке ашыруу, мен аны жолдорун билем. Как айыл чарба кызматкери катары, эме катары, эгерде депутатка шайласаңар, мен шайланып келе турган болсом, азырынча аз гана убакыт калды. Ошол моментте дагы мен бир топ механизмдерди, бир топ ошо элдин турмушун, көйгөйүн чечүүдө, элге шарт түзүүдө мен өзүмдүн бардык мүмкүнчүлүгүмдү колдойм. Андан тышкары колдоном. Андан тышкары мына азыр жаңы конуштарда бала бакча эң кыйын маселе болуп атат. Мектептер, мектептерде азыркы бийлик, президентибиз баш болуп бир топ мектептерди куруп атат. Дагы бала бакча жетпейт. Буларды жанагы мектеп, канализация, суу, ушул вопросторду бийликтеги өкүлдөр бардыгы ошо чечкен жок. Мен Кудай буйруса, как ошол жаңы конуштун тургуну катары, жаңы конушта 1999 жылдан бери ошо жаңы конушта, Ала Тоо конушунда жашаган тургун катары мен бул маселени Кудай буйруса оң жагына чечем дагы, чечкенге дагы аракет кылам. Муну Кудай буйруса уюштурабыз, болот. Жанагы жаңы конуштардагы канализация центральный бүт бардыгы технический документациялары даяр, мен билип жүрөм, аны угуп жүрөм. Ошондой айыл тургунуна жанагы жаңы конуштарга келгендеги ошол адистердин жанагы технический условиясын, аягын, биягын бүт барын таанышмын. Буларды ишке ашырууга мен дайыма бардык мүмкүнчүлүгүмдү колдойм. Сиздердин бардыгыңарды чакырып, жана үндөп кетер элем. Ушул азыр бизде 25 бир мандаттуу округтан депутаттыкка болсо, бардыгы достоин, бардыгы эмет. Бирок ошолордун ичинен тигилерден калган 24 адамдан калган добушту аз да болсо мага ишенип берген болсоңор, мен силерди 10 сентябрда мага бере турган болсоңор, мен ал эмени эч качан сиздерди уят кылбай, ушул сиздер үчүн, силердин жашооңорду өзгөртүү үчүн, сиздердин жашоо шартыңарды бүт бардыгын алдыга жылдыруу, жанагы азык түлүккө болгон баанын кескин жогорулатпоо, төмөндөтүү, алдын механизмдерин мен өзүм билем. Ошолорду сиздер менен бирге, сиздер ишенип мени шайлай турган болсоңор, сиздер менен мен бат-бат жолугуп, эч качан, мисалы үчүн, көп шайлоочулар нааразы болуп жүрүшөт, что депутат эмне кылып берди, депутат болсоңор эле бизди кабыл албайсыңар теңди. Керек болсо мен сиздерди дайыма кабыл алам. Мен эл менен жүргөнмүн, бүгүн да эл мененмин. Ошо сиздерди дайыма муктаждыгыңарды, сиздердин кайрылууңарды өз убагында чечүүгө, жардам берүүгө, себепкер болууга Ырамалык Бекмат Осмонович айтчу. Эгерде
адам баласы бирөөгө кайрылган болсо, ал үмүт менен, ниет менен кандайдыр бир жакшы сөз угайын, эч десе кыргызда өз сөз бар. Жакшы бир сындырым наның болбосо дагы жакшы сөзүң жокпу дегендей. Ушул сиздерди эч качан мен унутпайм. Дайыма сиздердин бардыгыңарды үгүттөп кетем. 10 сентябрь 2023 жылы ошо Ленин 26 Бишкек шаарынан бир мандаттуу округ боюнча менин номурум бюллетендө 6 Мамаев Сулайман Шамшиевич, ушу кишини шайлап койсоңуздар деген чоң үмүтүм, өтүнүчүм бар.